Salam dostlar, bu videoda biz sizler menen çoğu Nemet maşinası Volkswagen Golf 3. pokolenyasını qarab görөбүз. Bu videoda Volkswagen Golf 3. pokolenyasının toluk minus plus jактарын айтамын жана кыскача толук мүнөздөмөсүн жана тарыхын айта кетемин. Мына ошол себептен видео пайдалуу болот. Лайк басып подписка болуңуз, анда эмесе кеттик. Volkswagen Golf 3. pokolenyасы 1991 жылдан 2002 жылдарга чейин иштелип чыгарылган Германия өлкөсүндө жана бир канча өлкөлөрдө чогулдурулуп иштелип чыгарылган машина. Машина 3 кузовтон иштелип чыгарылган хэтчбек, седан, универсал кузовторунда, бирок хэтчбек кузову абдан популярный. Универсал кузовун Golf вариант деп коет, седан кузовун болсо Volkswagen Vento деп коет. Жана дагы болсо кошумча кабриолет кузову дагы бар. 3 эшиктүү 4 орунду хэтчбек кузову дагы бар. 5 эшиктүү 5 орунду хэтчбек кузову дагы бар. 5 эшиктүү 5 орунду универсал кузову дагы бар. Седан кузову болсо 4 эшиктүү 5 орунду болуп иштелип чыгарылган. Алдыңкы дөңгөлөктөрү тарта турган болуп жана 4 дөңгөлөгү тарта турган болуп иштелип чыгарылган машина. 4 жана 5 скоростон турган механика коробкалары менен иштелип чыгарылган. Жана дагы болсо 4 скоростон турган автомат коробкалары менен иштелип чыгарылган. Бул машиналардын узундугу 4 метрден 4 метр 340 сантиметрге чейин болгон. Генендиги 1 метр 560 сантиметрге чейин болгон. Бою болсо 1 метр 425 сантиметрге чейин болуп иштелип чыгарылган машина. Бул машиналар 4 миллион 805 миң 900 даана болуп иштелип чыгарылган. Машина бензин жана дизель моторлорунда иштелип чыгарылган. 1.4 объемдон 1.9 объемго чейин иштелип чыгарылган. Алардын күчү 60 аттын күчүнөн 190 аттын күчүнө барабар болгон. Дизель мотордогу машинанын объемдору 1.9 литрден болуп иштелип чыгарылган. Алардын күчү 64 аттын күчүнөн 110 аттын күчүнө барабар болгон. Бул машиналар 1974 жылдан баштап эле мода болуп, мыкты деңгээлде иштелип эл алдында чыккан машина. Буга чейинки биринчи, экинчи поколениялары дагы мыкты качестволуу машина болуп эл алдында таанылган машина болгон. Мына ошол себептүү бул машинанын бүгүнкү күндө абдан көп фанаттары. Машиналарга 30 жылдын тегереги болгонуна карабастан бүгүнкү күнгө чейин бул машиналарды абдан адамдар жакшы көрүшөт. Мына ушундай кыскача толук мүнөздөмөсү жана тарыхы болду. Минус плюс жактарын карап айтып өтүп кетейин. Плюс жактарынан, жакшы сапаттарынан айта турган болсок, машинанын ходовой жактары дагы жакшы, салон жагы дагы кенен жакшы, бензинди дагы азыраак жейт, моторлору дагы надежный, шаар ичинде дагы узак жолдо дагы өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтөт. Машина ыңгайлуу машина, башкарганга ыңгайлуу, шаар ичинде дагы шаардан сырткары трассада дагы өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтөт. Шумализация жагы дагы орто. Сырткы көрүнүшү жагынан дагы машина дерзкий көрүнөт. Запчастары дагы кенен. Запчастарынын качествосы дагы жакшы. Печкалары дагы жакшы иштейт. Машина мыкты машина, сиз каалаган жака жеткизе турган машина. Машина резвый, динамичный. Машина бекем мыкты машина, чыныгы немец качествосы. Бул машиналар жөнүндө орус бир туугандар дагы айтат, биздин машиналарга салыштырмалуу 100%ке мыкты машина деп.
Remontu dagы abdan ele tatal emes. Mындайча айтканда өзүңүz дагы кээ-бирки детальдарын өзгөртүп каалагандай кылып оңдой аласыз. Машинанын кузов жактары дагы абдан бекем, краскалары дагы мыкты. Чыныгы немецкий качество. Дизайн жагы дагы абдан мыкты. Түбөлүккө жаш бойдон калган машина. Арканкы сиденьялары жатат. Мына ошол себептүү кенен болуп калат. Бир сөз менен айтканда бул машиналар абдан мыкты машина. Мына ушундай плюс жактары болду Golf 3'түн. Минус жактарынан айта кетейин. Машинага 30-35 жылдын тегереги болуп жатат. Мына ошол себептүү бул машиналарда ар кандай майда чүйдө чоң проблемаларды бүгүнкү күндө күтүүгө болот. Чынын айтсам, мага Volkswagen Golf жагат. Бирок Volkswagen Vento аябай жакпайт. Volkswagen Vento'ну мен минип көргөмүн. Чынында резвый жакшы машина. Бирок кантса дагы бул машиналар чынында каарып калды. Мына ошол себептүү машинанын эскилиги билинет. Эгерде сизге чейинки ээлери бул машинаны эшектей кылып чапкылап минген болсо, толугу менен капитальный ремонт кылдырганга туура келет. Бүгүнкү күндө бул Golf 3 поколениясын мен Кыргызстан бою бир сөз менен айтканда өлүк деп койсо болот. Машина абдан шустрый, бекем болгондуктан бул машинаны абдан кыйнап чапкылап минип жада калса машина базардан дагы тазасыны көрө элекмин. Балким бардыр, бирок көпчүлүк Golf 3 поколениясы көпчүлүк ээлери абдан жаман абалга алып келип коюшкан. Мына ошол себептүү бул машинаны сатып алардан алдын аябай жакшы ойлонуп, жакшы текшерип сатып алыңыз. Бул машинага көп жыл болуп калгандыктан көпчүлүк детальдары иштебей калган. Эгерде сизде сүрөттөгүдөй Golf 3 поколениясы болсо, чынында бул машина мыкты машина. Аны иштетиш үчүн сизден көп нерсе талап кылынат. Мына ошондо башымды оорутпай эле жаңырак эле башка эле машина алып минейинчи деп ойлонуп каласыз. Бир сөз менен айтканда көп акча талап кылынат. Бирок бул машинаны сүйүүчүлөр абдан көп. Мына ошол себептүү бул машинаны өздөрү каалагандай кылып, мыкты кылып, оңдоп минип жүрүшөт. Люк жактары дагы сынып иштебей калган машиналар көп. Жана дагы болсо бул машиналардан чириктерди дагы кездештирүү оңой. Жанагы эле сөздөр бул машиналарга 30-35 жылдын тегереги болуп жаткандыктан бул машинанын моторлорун, коробка передачаларын алмаштырганга же болбосо капитальный ремонт кылганга туура келет. Жада калса салон жактарындагы толугу менен химчистка кылып, кээ-бирки детальдарын толугу менен алмаштырганга туура келип калган машина. Мен бул машинаны жаман дебейм, бирок машинага чынында көп жылдар болуп калды. Мына ошол себептүү бул машинанын абалы бүгүнкү күндө ушундай. Бүгүнкү күндөгү мыкты машиналар дагы 20-30 жылдан кийин ушундай эле болуп калат. Бирок кандай болсо дагы бул машиналар легенда болуп калды, тарыхта калды. Мына ушундай Volkswagen Golf'тун минус плюс жактары тарыхы болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып, подписка болуп, коңгурону басканыңыз үчүн чоң рахмат. Алдыдагы мыкты видеолорду, машиналар тууралуу мыкты туура информацияларды күтүңүз. Кайсыл машинаны обзор кылышым керек, аны дагы жаза кетиңиз. Кыргыз Авто Машина YouTube каналы ар дайым сиздер менен. Саламатта туруңуз.